Ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Актилек Капаров. Бул чыгарылышта Садыр Жапаров президент болгондон кийин анын кызматка келген жердештери менен жакындарын аты жөндөрү менен айтып беребиз. Кеттик анда. Ошентип, Садыр Жапаров бийликке келген алгачкы күндөрдөн тартып эле анын жердештери менен тууган туушкандары өлкөдөгү чоң кызматтарды аркалай башташты. Маселен, 2020 жылдын октябрь айынын ортосунда Садыр Жапаров өз буйругу менен Турузбек Түмөнбаевди Унаа мамлекеттик мекемесине, Таштанбек Каймазаровду мамлекеттик миграция кызматынын төрагалыгына дайындаган. Дароо эле биз идиктөө жүргүзүп, бул адамда Садыр Жапаровдун кудалары экенин аныктаганбыз. Бирок бул башталышы гана болчу. Ошол эле жылдын октябрь айынын аягында Жапаров Рыскелди Мусаевди коопсуздук кеңешинин катчысы кылып дайындайт. Президент жакында эле маалымат жыйында аны айылдаш байкем деп айтканын өз оозунан уктук. Рыскелди Мусаев менин кудам эмес, ал бир айылдашым. Айылдаш байкем болот. Коопсуздук кызматына койгонмун мурда октябрь окуяларынан кийин. Айта кетсек, Рыскелди Мусаев 36 адамдын өмүрүн алып, жүздөгөн адамдар жарадар болгон Баткен окуясынан кийин дароо кызматтан алынган. Согуштук аракеттер күчөгөн маалда Мусаев өзү дүйшөмбүдө болчу. Ал эми ушул жылдын сентябрь айында президенттин белгилүү кудасы Турузбек Түмөнбаев 1,5 миллиарддык тендер чугусунан кийин кызматтан алынган. Ал жеңүүчү Гознак компаниясы жана анын негиздөөчүлөрү менен байланыш болгон. Ал эми Түмөнбаевдин кызынын фирмасы өз кезегинде Гознактан тендерлерди утуп турган. Кыскасы ушундай кызык. Бирок Садыр Жапаров жакында берген маалымат жыйында кудасы жөн эле кызматтан алынып калганын айтты. Эгер ишенбесеңиз, бул видеону көрүңүз. Ал тендерге эч кандай тиешеси болгон эмес. Бирок кызматтан алдым. Демек кызматынан жөндөн алып койдуңарбы? Жөндөн алып койдум. Президентибиздин дагы бир кудасы бар. Ал Турузбек Түмөнбаевдин иниси Акылбек Түмөнбаев. Агасы иштен алынса, иниси Ак Суу шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койду. 9 ноябрда президенттин кудасы борбордук шайлоо комиссиясынан жазуу жүзүндө эскертүү алган. 24 кж билдиргендей, ал мектептин жанында үгүт иштерин өткөргөн. Мыйзамда буга тыюу салынат. Ушуну менен бүттү деп ойлойсузбу? Жок, дагы улантабыз. 2 күн мурун президент энергетикалык кризиске байланыштуу билдирүү жасап, элди бир аз сабырдуу болууга чакырды. А биз болсо Чыгыш Электрдин сайтына кирип, башкы директор Бакыт Сабатаров экенин билдик. Башкача айтканда, Сабатаров президенттин дагы бир таланттуу жердеши. ММКлардын маалыматына ылайык, Бакыт Сабатаров ушул жылдын 28 апрелинде Чыгыш Электрге башкы директор болуп дайындалган. Ага чейин Чыгыш Электронун түп районундагы РЭС бөлүмүн жетектеген. Ал эми ошол эле күнү Айдар Адылбеков коммерциялык иштер боюнча башкы директордун орун басары болот. Интернеттеги ачык булактардан анын өмүр баянын таба алган жокпуз. Бирок анын социалдык тармактагы сүрөтүнө караганда 2016 жылга чейин Чыгыш Электронун Балыкчы районундагы РЭС бөлүмүн жетектеген. Андан кийин 21 жылга чейин кайда иштегендиги тууралуу эч кандай маалымат жок. Келиңиздер эми Айдар Ахмаджановичтин Садыр Жапаровго ким болорун аныктайлы. Кеттик анда. Айдар Адылбековдун Одноклассниктеги баракчасында Садыр Жапаровду тууганым деп белгилеген. Бирок алардын кандайча тууган экени бизге түшүнүксүз болду. Айдар Ахмаджановичтин жубайынын аты Айнура Кубандыкова. Дагы бир публикацияда Айнура Кубандыкованын президенттин карындашы Салтанат Жапарова менен түшкөн сүрөтүн таптык. А комментарийде аларды абысындар деп жазышкан. А бул болсо Ахмаджанов Даниярдын баракчасы. Баракчада анын Салтанат Жапарова менен бирге түшкөн сүрөттөрү арбын. Мында алар кичинекей кыз менен, а мында президенттин инаугурациясында. Бул сүрөттө Салтанат Жапарова, Айнура Кубандыкова жана Айдар Адылбеков. Демек, президент Садыр Жапаровдун карындашы Салтанат Жапарова Данияр Ахмаджановдун жубайы. Ал эми анын тууганы Айдар Адылбеков президенттин кудасы. Баса ачык булактар аркылуу биз алардын бир тууган же бир тууган эмес экенин аныктай алган жокпуз. Бирок тизме порталы алардын фамилиялары окшош Акмаджановичтер экенин көрсөтүп турат. Кыргызстанда атка минерлер жогорку бийликке келгенден кийин туугандары жана жердештери күтүүсүздөн эле эң акылдуу болуп, кандайдыр бир креслого татыктуу боло калышабы? Же мында кандайдыр бир сыйкыр барбы? Бирок азыркы президент бизге чыдап турууну суранган.
анда жыйынтыгын көрөлү. Сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Ар бириңиздердин жакындарыңыздар акылдуу болушун каалайм. Көрүшкөнчө.